Так, бұл продукция боюнчачы, эт боюнча. Экспортко көп кеткен үчүн эттер кичине кымбаттап кетти да, азыр мен өкмөткө айтып атам ушул этти токтотуу боюнча кандайдыр бир иш чара көрөлү деп. Ал эми жанагы суумай боюнча ушул эки эле нерсе азыр көбөйүп атат да, эт менен суумай. Азыр эт менен суумай боюнча азыр сүйлөшөбүз, Кудай буйрса, өкмөт менен. Рахмат. Каракол шаары Ысык көл областы боюнча суроолорго жооп берип коеюнчу. Ал жерге мен биринчи орун басарым келди, аябай жакшы киши. Нурзадиевич менен чогуу иштеп калдык. Ал менен чогуу кыдырганбыз, элдин баарын көргөн, жердин баарын көргөн. Бүт пландар боюнча Караколдун ичиндеги, тышындагы бүт пландар акча менен бекитилген. Нурзадиевич анын баарын билет. 10 кадам деген программа бар. Кудай буйрса ошонун баарын аткарат. Тоң району боюнча, Жетөгүз, Ысык көл, Балыкчы, Каракол бардыгы боюнча. Каракол шаары боюнча 2 микрорайон Кашка суу менен Восход бүтүп аткан. Ал боюнча Нурзадиевич билет. Ал ичиндеги оңдоо боюнча да сунуштар берилген. Андан кийин жана Ысык көл кинотеатры боюнча ал арендага бир жигит алган экен, ал да оңдойт. Андан кийин Пушкин паркы боюнча сөз бар, таза суу боюнча бар, анын барын Кудай буйрса бүтүрүшөт. Акчалары бар. Дагы эмне боюнча айтыш керек эле? Браконьерлер боюнча, Токой чарбасы экология боюнча то же самое. Биз келатканда жана барка салып, анан кок шалбарын сеттерди тарттырып атканбыз. Кудай буйрса ал боюнча дагы иштер бүтөт. Жерлерди трансформациялоо боюнча премьер-министрибиз Садыр Нуркожоевичке айтканбыз, азыр алып келгиле кол коюп берем деген. Нуржадиевич ал боюнча азыр иштеп атат. Жана 150 миллионду микрокредитный компанияга бөлүп, эмдиги жылы 250 миллионду 5%тен бөлүү боюнча да Нуржадиевич билет. Анын баарын иштеп атат. Биз бияктан жардам беребиз алар менен сүйлөшүп. Ал эми Бишкек боюнча биз азыр эң биринчи үй куруучулардын проблемасын чечишибиз керек. 99-жылга чейинки документтер бүткөндөн баарын бекитип бүтүрүп беришибиз керек. Андан кийин 99-жылдан кийинки курулган үйлөр боюнча да азыр суроолор бар. Аны да бир отдельный бир өзүнчө бир группа иштеп атат. Ал боюнча да иштер бүтөт. Ал эми Карпинка, Төкөлдөш боюнча отдельный бир группа иштеп атат. Кудай буйрса булар дагы өз иштерин так аткарат деген ойдомун. Эң негизгиси биз убактылуу иштейбиз. Дагы айтып атам, жаңы корк кеңеш келгенге чейин ошон үчүн ар кандай саясий топтор мэриянын ичине кирип алып, тигини коюп бергиле, муну коюп бергиле, биз минтебиз дегениңерди азыр кичине кое турсаңыздар, шайлоо мына апрелде жергиликтүү кеңештин шайлоочулары болот. Ошол убакта Кудай буйрса партия менен утуп келип, мэриңерди да, вице-мэрлерди да, акимди да дайындап аласыңар. Дастан иштейлибиз. Рахмат. Дагы жолугушканга чейин ушинтип чыгып турам кээде. Бишкекте мэрдин кабинети кимде ким көрүлүк болсо